Salam dostlar, efirde Kızık Kino kanalı. Bugün biz ömürden alıp tartılgan kичинекей kız küçük деп ойлоп багып алганы бөлтүрүк экени жана ал чоңойгон сайын кандай окуялар болгону тууралуу айтабыз. Баштаардан мурда каналыбызга катталып, коңгуроочону басып лайктан жаадырып салыңыздар. Биз баштайбыз. Кинонун баш жагында бөлтүрүктөрүн ээрчитип жүргөн карышкырды көрүүгө болот. Ошол күнү токой аңчылары да келип олжолорун издеп жүрүшкөн эле. Алдыларынан жанагы карышкырды көрүп, бөлтүрүктөрдүн энесин олжо кылышат. Балдар болсо кароосуз калып кетишет. Бул кезде аялынан ажыраган Кайрат кызы Айсулуу менен тоо борундагы анда санда келип эс алып кете турган үйлөрүнө көчүп келе жатышкан эле. Себеби апасын жоготкон кызы сүйлөбөй да койгон болчу. Аны жаңы жер, жаңы чөйрөгө аралаштыргысы келген эле. Алардын жаңы үйгө келген үчүн Кайраттын байкеси үй көрдүгө келип кыздын бир аз көңүлүн көтөрүп, инисине да колдоо көрсөтөт. Эртеси таза абадан жутуп келүү максатында тоого чыгып келишмей болушат. Бирок кызы башында чыккысы келбейт. Атасы айланып келгин келбесе үйдө кала бер дегенден кийин кызы жалгыз калгысы келбей, кызы да жөнөйт. Алар машина менен белгилүү бир жерге чейин барып, андан кийин бийик бир тоого чыгышат. Ошол жерде мээримге суусаган Айсулуу атасын кочактайт. Андан кийин алар төмөн карай түшүшөт. Жолдон адашып да кетишет. Жүрүп отуруп бир жалгыз үйдү көрүп, бир аз дем алуу максатында жана жол суроо үчүн ал жака барышат. Ал жерден Айсулуу бир күчүк сыяктуу бөлтүрүктү көрүп калат. Башында аны баары күчүк деп ойлошкон эле. Үйдүн ээси кызга аны белек кылат. Жанагы киши жолду көрсөтүп жибергенден кийин үйлөрүнө да келип алышат. Бирок кыз атасына жанагы бөлтүрүктү сумкага жашырып көрсөтпөй алып келген эле. Ал гана эмес, ошонун аркасында Айсулуу сүйлөй да баштаган болчу. Эртеси күнү кызын жаңы мектепке алып барат. Мектеп алдында Кайрат кызынын сүйлөй баштаганын көрүп кубанып кетет. Кайра суроо коюп сүйлөгөнүн угуудан бактылуу эле. Мектептен кызынын сабагын бүтүшүн күтүп, сабактан кийин үйгө келишет. Кызы болсо машинадан түшө сала үйгө шашат. Атасы болсо эч нерседен кабарсыз. Кызы сүйлөгөнүнө бактылуу эле. Кызы жанагы бөлтүрүгү менен сүйлөшүп ойноп жатканда атасы жуулчу кийимдерин жыйноого келип калып, аны көрүп калат. Кызынын аны багып алалы деп мөлтүрөп турган көзүн кыйбай макул болот. Ага бөлтүрүк деп ат коюшат. Ал күндөн күнгө тез чоңоюп жаткан эле. Аны немес апчаркасы деп ойлошкон. Себеби манжалары чоң болчу. Бир күнү мектептен жанагы бөлтүрүктө балдарын алып келген энелердин бирөө көрүп, эмделип эмделбегенин, кандай түрдөгү ит экенин сурайт. Себеби ал жаныбарлар доктору эле. Өзүнүн иш жерин айтып, келип көрүнүп кетүүсүн айтат. Себеби убактысы аз болгон үчүн шашып кетип калган болчу. Кайрат ошодон кийин ойлонуп калат. Байкеси болсо аны башкача бир породадагы ит деп көңүлүндөгү оюн жеңилдетет. Эртеси шаар жактан жанагы аялды кайра жолуктуруп калат. Жана ал аны жакшылап карап, аны эч кандай породадагы ит эмес экенин, анык карышкыр экенин айтканда Кайрат жини келип кетип калат. Кызык жери эми башталат. Ошол окуядан кийин кимдир бирөөлөр карышкыр издерин карап жүрүшкөн эле. Ал тургай Кайраттын үйү жака бир машина келип, кайра бурулуп да кетип калат. Башка күнү алар дагы да таза аба алуу үчүн тоо жака чыгып келишмей болушат. Токой аралап бара жатышканда бөлтүрүк алдыга карап жүгүрүп кетип калат. Кызы да артынан келе жатканда кокусунан алдынан башка карышкыр чыгат. Кайрат жай артынан келип кызын бекем кармайт. Ошол кезде бөлтүрүк да келип калат. Кудум жанагы карышкыр экөө тааныштай бири-бирин узак карап тургандан кийин карышкыр кетип калат. Ошодон кийин аны ооруканага алып барып текшертишет. 100% карышкыр экенин билгенден кийин аны зоопаркка, башкача айтканда башка штатка жөнөтүшмөк болушат. Бирок Кайрат бул нерсеге көнбөйт. Себеби ал үй бүлө мүчөсү катары болуп калган эле. Эртеси бөлтүрүктү жашыруу максатында бекем эшик куруп үйдүн сарайында аны сактамак болушат. Ошол күнү башка бир карышкыр жакын жердеги фермердин койлоруна кол салат. Эртеси ошол фермер Кайраттын үйүнө келип, алардын ит багып жүргөнүн жана аны көргүсү келгенин айтат. Бирок алар азыр ал жок, мурда багчубуз деп алдап аны жашырып коюшат да өздөрү мектептеги Хэллоуин майрамына кетип калышат. Алар майрамдап жүрүшкөндө болсо жанагы карышкыр издеп жүргөн адамдар алардын үйүндө эч ким жоктугунан пайдаланып бөлтүрүктү таап алышат. Айсулууга канчалык кыйын болбосун аны зоопарк адамдарына өткөрүп беришет. Ошодон кийин кызы мурдакыдай жаман түш көрүп, маанайы эч эле ачылбай коет. Күндөр өтүп кыш да келип калат. Ал тургай Кайраттын байкеси келсе да Айсулуунун көңүлү жазылбайт. Көп айлар болсо да кызы бөлтүрүгүн унуткан жок эле. Ошондой күндөрдүн биринде Кайрат кызы менен жанагы зоопарк адамдарынын чогулушуна барышат. Жана ал жерде карышкырлар тууралуу сүйлөмөк болушканда ичиндегилерден бирөө ачууланып чыгып кетет. Ошон үчүн алар ал жерден эч нерсе дебей эле кайтышат. Кызы болсо бөлтүрүктү мурдатан эле ит эмес экенин билчү экен. Эртеси Айсулуу мектептин алдынан бөлтүрүктү көрүп калат.
көрсө ал бир апта мурда зоопарктан качып кетүүгө үлгүргөн экен. Кыз менен бөлтүрүк тоого качып кетишет. Бөлтүрүк жол баштап бара берет. Бул учурда атасына кыздын жоголгону жана карышкырдын да бир апта бою издеп жатышканын айтышат. Ошентип баары Айсулууду издөөгө түшүшөт. Кыз менен бөлтүрүк болсо жүрүп отуруп бөлтүрүктөр жашаган жерге да келип калышат. Атасы кызын издеп жүргөндө жолдон жанагы бөлтүрүктү көрөт. Ал кайрадан атасына да жол көрсөтүп, кызы турган жерге алып келет. Көп убакыт суук жерде болгондуктан кызы муздап